Биздин организмде гормондор 30га жакын гормондор бар. Медицина тармагындагы апалар болгон болсо өтө жакшы түшүнөт. Окситоцин гормону бул бакыт гормону деп түшүнүшөт. Эстроген гормону бул сулуулуктун гормону. Тироксин же болбосо чың дененин жана акылдуулуктун, зиректиктин гормону. Ошондой эле ноадреналин, башкача айтканда эрдик гормону. Ал эми дофамин гормону бул жыргалчылык гормону экен да. Башкача айтканда, дал ушул дофамин гормону биздин балдарды телефонго көз карандылык кылат. Эми дофамин гормону кандай роль ойнойт? Дофамин гормону бизге мындай ырахат тартуулайт. Дофамин гормону болбосо, анда биздин жашоо черный белый сыяктуу ак карадан туруп кызыксыз болуп калмак экен да. Дофамин гормону бар үчүн биз жашоодон ырахат алып, ошондой иштегибиз келип, акча тапкыбыз келип, жаңы кийим, жаңы буюм, жаңы үйлөрдү сатып алгыбыз келет экен дагы, жашоодон ырахат алабыз. Телефон бизге, телефондогу ар кандай маалыматтар, контенттер, мультфильмдер дейбизби, кинолор, ич кыса музыкалар бизге ошол дофамин гормонун тартуулайт. Биз ошондон мээбиз ырахат алат экен да. Бирок балдардын табиятына салып карай турган болсок, эмне үчүн телефонду көп көргөн бала сабак окуганга, билим алганга кызыкпай калат. Аны могу таблицадан болжолдуу түрдө ушул сыяктуу мониторингден түшүндүрүп бере алам да. Мисалы үчүн, бала китеп окуганда 10 дозадагы дофамин ала турган болсо, мен канча доза экендигин медициналык эксперт эмесмин, бирок ошентсем дагы сиздерге болжолдуу түшүндүрө кетейин. Иши кылса, бала китеп окуганда 10 дозадагы дофамин ала турган болсо, топ ойногондо 20 дозада дофамин ала турган болсо, кино көргөндө 60 дозада, сабак окуганда 5 дозада ала турган болсо, ал эми мына экран тосуп калды, камерасы. Телефондо отурганда бала 100, максимальный 100 дозада дофамин алат экен да. Эми жыйынтыгын көрүңүз. Бала 100 дозада анын организми телефондо отуруу менен дофамин алып аткан болсо, ал бала үчүн сабак окуган, китеп окуган, топ ойногон кызыктуубу? Эч качан кызыктуу боло албайт. Анткени анын организми максимальный түрдө 100 дозадан дофамин алып атат. Эми ал бала үчүн өтө минимальный, сабак окуган 5, китеп окуган 10 дозадагы дофамин алгысы келбейт. Бала үчүн китеп окуган, сабак окуган зеригиштүү, тажатма, скучно мындайча айтканда боло баштайт экен. Ошондуктан биз баланы ашыкча телефонго көз карандыгы кылбаганга аракет кылышыбыз керек. Дал ушул телефондо ойноп отурган бала 100 дозадан дофамин ала бере турган болгон болсо, ал бала үчүн келечектеги максаты, кыялдары, пландарын ишке ашыруу дагы маанигей болбой баштайт. Анткени анын организми дагы максимальный түрдө 100 дозадан дофамин алууну талап кыла берет экен да, требует эте берет экен. Аны могу сыяктуу психологиялык мультфильм бар. Бул мультфильмден адамдын дофаминге кандай көз каранды боло тургандыгын көрсөңүздөр болот. Бул жерде бул адам, бул дофамин гормону дегенде түшүнөбүз. Ошол эле мезгилде спирт ичимдиктери, наркотика, азарттык кумар оюндары, телефон оюндары, интернетке көз карандылык, музыка, кино көрүүлөр дагы бардыгы ушул сары шарик сыяктуу дофамин гормону деп түшүнсөк болот. Башында биздин организм дофамин алганда аябагандай ырахаттанат экен, жыргап, ушунчалык кумардануунун максимальный чегине жетет. Башкача айтканда, адамдар биз спирт ичимдигин башында кичинекей эле дозасын татып көргөндө аябагандай мас болуп жыргап учуп калабыз. Но бара-бара бир стаканга мас болбой, бир бөтөлкөгө, бир ящикке мас боло баштаган сыяктуу дофаминдин дозасы дагы азайып барат экен. Фильмде көргөнүңүздөрдөй, адам улам жаңы дофаминге чуркап баштады, изденип баштады, өңү келбети бузула баштады.
Фильмди кыскартып коеюн. Ушинтип бул чөжө дейбизби, жөжө дофамин издеп капкараңгы болуп калгандыгынын белгиси бул мультфильмде. Адам үчүн дофаминге ашыкча көз карандылык жашоонун кызыкчылыктарынан тыйып коет экен. Тактап айтканда, дофаминге ашыкча көз каранды адам үй бүлө, максаты, келечеги, жашоо пландары бардыгы ал үчүн кызык эмес, маанилүү эмес, ага бир гана дофамин болсо болду болуп калат экен да. Мультфильм ошол маанини чагылдырат. Андан ары дагы улайбыз. Учурда үч түрдүү ата энелер бар. Балдарына таптакыр телефон бербеген, андан кийингиси кайдыгер болуп баласы канчалык көп көрсө дагы унчукпаган, колуна карматып койгон, мындайча айтканда сутка телефон көргөн десек да болот. Үчүнчүсү туура колдонууну үйрөткөн осознанный ата энелер бар да. Эми баланы азыркы балдарыбыз Z Moon деп аталат. Z Moon дегени булардын мээсинде укмуштуулар тарабынан далилденген. Туаса техникага жөндөмдүү, шыктуу балдар болуп төрөлгөндүгү үчүн буларды Z Moon деп аташат. Эми Z Moon'дун балдарын биз техникадан таптакыр алыстатып койсок, алардын табиятына каршы чыккан болобуз. Алыстатып да кое албайбыз, анткени жашоо телефон менен байланыштуу болуп атат да. Ал эми таптакыр кайдыгер болуп койгондугубуз дагы туура эмес. Анткени телефондун зыяндуулугун жөнүндө бир топ маалыматтарды билесиздер, керек болсо баланын мээсин шишиткенге чейин алып бара тургандыгын, организмдин аябагында бүтүндөй мындай телефондун зыяндуулук таптарын айтуунун кажети жок. Аябагында көп билесиздер. Кайдыгер болуу биз балабызга зыяндык гана алып келебиз. Ал эми туура колдонууну үйрөткөн ата энелерди даңк деп айтаар элем. Эч эле болбосо ошол ата энелик көзөмөл деген родительский контроль приложенияларды орнотуп, же болбосо жумасына кайсы бир күндөрү беребизби, же болбосо бир күндө 2 сааттан беребизби, баланын жашына карап туруп, же болбосо жумасына бир жолу беребизби, иши кылса балдарыбыз менен келишип сүйлөшүп алып туруп, кайсы бир саатты белгилеп алып, ошо туура колдонууну үйрөткөн ата энелерге даңк деп айтаар элем. Телефондон кача албайбыз, техниканын заманы. Негизинен телефонду канчалык көрүү керектигин укмуштуулар далилдеп уже айтышкан. 18 айга чейинки балага телефон берүү таптакыр мүмкүн эмес. Анткени балдардын 18 айга чейин балдардын көзүнүн көрүүсү ак кара светти гана ажырата алышат экен дагы. Анан өтө мындай алсыз болот экен. Ал эми балдар ошо телефон көрө турган болсо, ар түрдүү нурлар, ар түрдүү түстөр, өңдөр балдардын улам алмашкан кадрлар балдардын көрүүсүн жана мээсине күч келтирип, тили сүйлөөсү кеч калып, ошондой эле көрүүсү өтө начарлап кетүүсү коркунучтуулугу далилденип жатат. Андан кийин 18 айдан баштап бир аздан баштап көрсөтсөк болот экен. Аны кандай максатта? Балага мындай мээсине туура установка дейбизби, туура түшүнүк калыш үчүн балабыз менен өзүбүз кошулуп чогуу көрөт экенбиз, пайдалуу мультфильмдичи, өнүктүрүүчү мультфильмдер бар го, развивающий. Чогуу көрөт экенбиз дагы, бир аз көрүп, өзүбүз үйрөтүп, кошулуп, түшүндүрүп туруп, анан кайра телефонду алып кое турган болсок, баланын мээсинде телефондон кандайдыр бир пайдалуу гана маалымат алыш керек экен деген түшүнүк калат экен да. Жөн эле колуна карматып коюп, каалагандай контент көрө бере турган болсо, анда балага азарттык оюнчук катары мээсинде калат. Ал эми ошол пайдалуу гана мультфильмдерди өзүбүз кошо көрсөтүп, китеп окугандай кылып кайра алып кое турган болсок, балдарда бул телефон пайдалуу курал деген түшүнүк мээсинде калат экен, кичинекей балдарда. 6 жаштан соң 1 сааттан бере баштайт экенбиз, бирок 1 саат такай берип койбойбуз, бөлүп, мындайча айтканда, 1 саатты 2ге бөлүп же 3кө бөлүп дегендей. 10 жаштан чоң балдарга 2 сааттан берет экенбиз. 12 жаштан чоң балдарга, өспүрүм курактагы балдарга бир күндө 3 саат. 3 сааттан ашпаш керек, бирок ошол 3 сааттын ичинде онлайн сабактары кошулуп 3 саат болгону жакшы деп айтышат.
Ошондой эле биз балдарга телефонду колдонуунун эрежелерин айтабыз, коопсуздуктарын үйрөтөбүз. Жөн гана телефонду колунан алып койбой, бала бош убактысын өткөрүүчү алек таап беришибиз керек. Мисалы, биз жумуштан келип чарчайбыз, чарчаганда колубузга телефон алабыз. Же болбосо бош убактыбыз болот, бош убакытта колубузга телефон кармайбыз. Ошол учурда бала бизди көрүп үлгү алат да. Ал эми бала эмне кылышы керек? Ал бош убактысын эмне кылып өткөрүш керек жана чарчаганда эмне кылып өзүн алаксытып алектениш керек. Демек, бала бош убактысын өткөрүүчү ар кандай курс, кружок, хобби, ар кандай бала өзү тандап алган, өзүнүн жашына дал келген кызыктуу китептери, ар кандай сканворд сыяктуу бир башкача бир нерселер менен баланын бош убактысын алмаштырышыбыз керек экен. Же болбосо балага кандайдыр бир кызыктуу оюндарды, жумуштарды, азыр оюндардын да ар түрдүү түрлөрү чыгып атат. Мисалы үчүн стол оюндары бар, карточкалуу оюндар бар. Ошол оюн чыкса аткан жерлерде өнүктүрүүчү, убакытты өткөрүүчү оюндар десеңиздер, ар кандай развивающий оюнчуктар аябагандай телефонго конкурент катары чыгып атат. Атайын ошол неме балдарга арналган ошондой оюнчуктар менен гана балдарды алаксыта алат экенбиз да. Жөн гана колунан жулуп алуу же алып коюу бул балага карата кандайдыр бир зулумдуктун түрү болуп саналат. Андан кийин кандай балдар телефонго ашыкча көз каранды боло тургандыгын окумуштуулар уже далилдешиптир. Көрсө толук эмес үй бүлөнүн балдары телефонго көз каранды болот экен. Анткени толук эмес үй бүлөдө балдарда кандайдыр бир мындай стресс бар десек да болот. Же болбосо кандайдыр бир балада муктаждыгы, сүйүү муктаждыгы аткарылбай калган болот. Балада кандайдыр бир мисалы үчүн апасынын стресс абалда көргөнүн же атасынын стресс абалда көргөнүн көрүп калышы мүмкүн. Ошол жан дүйнөсүндөгү боштукту, кайгы капаны, үй бүлөсүнүн толук эместиги, үй бүлөдө кандайдыр бир жагымсыз, кайгылуу атмосфераны сезген бала өзүн алаксытуу үчүн, ошол сырткы дүйнөдө болуп аткан кайгылардан өзүн алыстатуу үчүн телефонго көз каранды болуп, телефондун ичине кирип кетип, телефондогу контенттер менен өзүн алаксытат экен. Телефондун бир касиети дейбизби же функциясы дейбизби? Телефондун функциясы биздин негативдүү эмоциябызды убактылуу сездирбегенге жардам берет экен. Биздин негативдүү эмоциябызды убактылуу сездирбегенге, сырткы дүйнөдөгү болуп жаткан кайгыларыбызды убактылуу унуттурганга жардам берет экен жана ошондой эле көңүлүбүздү көтөрүүчү дагы функциясы бар экен. Ошол себептен улам балдар телефондон сырткы дүйнөдөгү кайгыларын унутуу максатында телефонго арбалып кетишет. Но кайгылар эч качан эч жакка, негативдүү эмоциябыз дагы, кайгыларыбыз дагы, проблемаларыбыз дагы жок болуп кетпейт, убактылуу жөн гана сездирбей тура алат экен да. Андан кийингиси апасы гиперопека болгон үй бүлөнүн балдары. Башкача айтканда, өтө көзөмөлдөгөн, өтө киришчек, баласынын артынан текшерип турган, мен супер апа боломун, мен жакшы апа боломун деген сыяктуу баласынын артынан ошол эле ашыкча камкор апалардын балдары дагы мындайча айтканда телефонго көз каранды болушат. Анткени адамдын табиятында, натурасында эркиндикке муктаж болот. Адам табиятынан эркиндикти каалайт. Ашыкча биздин камкордугубуз, ашыкча биздин мээримибиз, ашыкча көзөмөлүбүз, ашыкча текшергенибиз, ашыкча сүйүүбүз баланын ошол эркиндигин бууп, чектеп койгон сыяктуу сезилет экен да. Оюндарда бала өзүн каалаган оюндарды тандай алат, каалаган контенттерди көрө алат, кандайдыр бир эркиндикти сезгендей болот. Ошол жан дүйнөсүндөгү эркиндик муктаждыгын телефондон таба алат экен. Ал эми чыр чатактуу үй бүлөрдө бул өтө өкүнүчтүү көйгөй. Эгерде үйдө ата менен эне бири менен конфликт болуп аткан болсо, бирин көңүлүн оорутуп, үйдө уруш, жаңжал боло турган болсо, бул балдар сөзсүз түрдө телефонго көз каранды болуп калат экен. Тилекке каршы психотерапевттер дагы, психологдор дагы, мен деген окумуштуулар дагы чыр чатактуу үй бүлөнүн балдарын телефондон арылта албайт экен. Эгерде ата эне мамилесин жөнгө салбаса,
эгерде ата эне үй бүлөдө тынчтык комфорттук орното албаса, үйдө бала үчүн коопсуздук атмосфера дейбизби, коопсуздук абал жаралбаса, бул бала ошол кайгыларды, өтө оор стрессти, өтө оор кайгыны телефондон унутат экен да. Бирок унутпайт, өзүн убактылуу кармап басып турат. Ушул өтө актуалдуу тема, ушул чыр-чатактуу үй бүлөлөрдөчү. Демек, балдар, анткени бала үчүн ата менен эне мындай ишенген, таянган, асказоосу, энери баягы мээримдин сүйүүсүн алган булагы, ушундай дүйнөдөгү эң жакын адамдары бири бирине карата конфликт болуп аткан болсо, бала ааламда дүйнөгө батпай кетет да. Ушундай абалда калат. Андан кийин өзүнө ишенбеген, көңүл бурулбаган, өз баасы жок балдар. Эгерде балдарыбыз өзүнө ишенбесе, самооценкасы төмөн болгон болсо, алар игра аркылуу, иградан ар кандай оюндарды ойноп, андан жеңип, андан ийгилик жаратып, өзүнө ишеним жарата алат да. Андан кийин ошентип игралардан өзүн жеңип, өзүнүн баягы ишенимдүү сезип, өзүнүн баасын көтөрө алат, игралар аркылуу өзүн баатыр сезе алат. Кийинкиси көңүл бурулбаган балдар. Мен баламда өзүмдү дагы баламда телефонго көз карандуулук пайда болуп, кадимкидей телефондон башы чыкпай калган, өткөн жылдан баштап катуу киришип, атайын ошондой китептерин сатып алып, ошондо телефон жөнүндө сабактарды өтө катуу окуганмын. Менин жыйынтыгымда мен бош эмесмин, сабак өтөмүн. Так, көңүл бурулбаган. Иш кылса, ошо баламда дагы ошондой абалын байкаганмын. Көрсө, менин баламдын көз карандылык себеби көңүл бурулбаган. Анткени мен кечке иш иштеп, эртеден кечке лицейде иштеп, анан кийин кечинде дагы ар кандай өзүмдүн үй жумуштарынан бошобой, балама жарытарлык, Ахмет жок, эшикте жүрөт. Балама жарытарлык убакыт бөлүп берип, аны менен сүйлөшпөй, аны менен сырдашпай койгонумдан, баламдын жашоосу, ал эмне менен аналик болуп атат, анын эмне кызыкчылыктары бар жөнүндө көңүл бурбай койгондугумдан, мен өзүм менен өзүм болуп, башкача айтканда, эгоист Кайдыгер апанын ролуна өтүп кеткендигимден баламда телефон көз карандылык пайда болуп калгандыгын билгенмин. Демек, биз апалар эртеден кечке өзүбүздүн бүтпөгөн жумушубуз менен, өзүбүздүн кызыкчылыктарыбыз менен, өзүбүздүн көйгөйлөрүбүз менен жибере турган болсок, балдарга көңүл бурулбаса, аны менен жок дегенде сапаттуу 10 мүнөт болсо дагы сүйлөшүү болбосо, анын көйгөйүн укпасак, анын кызыкчылыктарын укпасак, балдарда телефонго көз карандылык пайда болот экен. Анткени бала телефондон ойноп атканда, мисалы үчүн роботтор, боттор, иградагылар ага ар дайым көңүл бурат, жооп берет. Башкача айтканда, бир балабыз бир атканда, тиги иградан 2 атып, анан кутуктап, аны мындай мактап дегендей балабызга сонун биз бербеген эмоция, мээримдерди телефондон алып алышат экен да. Бирок өкүнүчтүүсү эч качан ал жандуу болбойт, чыныкененин ордун баса албайт. Болгону биздин ордубузду замен кылып алмаштыруучу функцияда турат. Өз баасы жок балдар, ошо самооценкасы, өзүнө ишенбеген балдар дагы ошо игралар аркылуу өзүнө ийгилик жаратып, баатыр жаратып, телефон көз каранды болушат экен. Ал эми темперамент өзгөчөлүктөрүнө жараша да болот. Мисалы үчүн, темперамент өзгөчөлүктөрүнө жараша балдар дегенде кандай? Өтө мындай сезимтал, сангвиник, холерик деген сыяктуу баягындай жеңил, ар нерсеге кызыкчал, кызыктар, бир нерсеге бат үйрөнүп, кызыгып, бат өздөштүрүп кеткен балдар дагы телефонго бат үйрөнүшүп кетет экен, жана арылышы дагы, андан кутулушу дагы оорураак болот экен, темпераменти оор басырык балдарга караганда. Эми эң актуальный сөзүбүздүн эң маанилүү жерине келдик. Кантип балдарды телефондон алыстатабыз, эң биринчи кезекте эмоцияга алдырып урушпайбыз. Мисалы үчүн, телефонду аябай көп көрүп жаткан балабызды токтот, сен кечке телефон көрүп атасың, зыян, сабагыңды окубайсың, жумуштарыңды кылбайсың, эмне эле телефон кармайсың, телефонуңду алып коемун деп урушуп алып коюп, анан дагы эртеси күн дагы 2 саат, эртеси күн дагы каалагандай көрө бере турган мамилебиз таптакыр туура келбейт да. Мындайча айтканда, бала телефонго көз карандуу
болуп калдыбы, уже эми биздин эмоцияга алдырганыбыз андан сайын балада негатив эмоцияны жаратат, бизге каршылыкты жаратат. Урушпайбыз. Экинчи, балабыздын жанагы башында айтып өткөндөй жашына жараша канча саат көрө тургандыгын аныктайбыз. Эгерде 12 жаштан жогору болуп турган болсо, бир күндө 3 саат көрөт. Ошол 3 сааттын ичинде ой, 3 сааттын ичинде онлайн сабактары кошулуш керек. 10 жаштан жогору болсо 12 жашка чейин 2 саат көрөт. Андан дагы ошол жаштарына карап аныктайбыз дагы. Тактап алабыз, тактап алабыз. Анан бала менен конкреттүү түрдө келишим түзөбүз. Балам, бүгүндөн баштап сен бир күндө мынча сааттан ашык телефон көрбөйсүң деп. Албетте бала башында кашы чыгат, капа болот, таарынат, тултуят, кандай болбосун тополоң кылат, эмне кылат, кайсарлык кылат, баардыгына чыдайбыз. Бирок балага эскертүү беребиз, катуу айтабыз. Ошентип балага конкреттүү түрдө бир саатты белгилеп айтабыз. Бала аны билиш керек. Андан кийин ошол ашыкча көз каранды болуп калган балдарды сразу алып кое турган болсок, мындайча айтканда алкаштардын колунан арагын тартып алганда канчалык бизге каршылык көрсөткөндөй эле сезилет да. Ошондуктан балага акырындык менен мээсинде баягы телефон көз карандылыктын сездирбей алдап алып барыш үчүн, балдарды ашыкча стресс, депрессияга алып келбеш үчүн таймер менен 5 мүнөттөн же 10 мүнөттөн азайтып бергенибиз жакшы экен да. Например, бала бир күндү мен ошол балдарга, өспүрүм балдар менен иштешип атпаймынбы? Ошол иштешип атканда канча саат телефон көрөсүңөр десем, 5 саат, 6 саат, 7 саат, эртеден кечке деген да балдар бар да. Демек, бала бир күндө 5 саат көрчү болсо, күнүнө 10 мүнөттөн азайтып отурабыз да. Анан туруктуу иштешебиз. Туруктуу настроениябыз бар күнү телефонду берип унчпай койбойбуз. Колубуз бош күнү тойбой болгон, көнөккө барган күнү тим койбойбуз. Чоң ата чоң энесинин үйүнө кеткенде тим койбойбуз. Анан үйдө болгон күнү настроение жок күнү гана телефонду колунан алып койбойбуз. Туруктуу таймер менен иштешебизби? Бүттү ошол. Будильниги чыңырадыбы? Оюндун кайсы жерине келет, кызык жерине келе, башка жерине келди, болду, стоп, бүттү деп алып коебуз. Күнүнө 5 мүнөттөн же 10 мүнөттөн азайтып отурабыз. Акырында андан кийин 5-ден бала ошол биз менен көнөбү, ыйлайбы, кайсарлык кылабы, макул болобу же болбосо түшүнөбү, биздин иш кылса, ошол таймер менен акырындык менен кыскартып жаткан балабызды колдоп, мактап, белгилеп, белектерди берип турат экенбиз да. Анткени адамда анын кайсы бир иш аракети сырттан колдоо болбосо, мактоо болбосо, белгиленип турбаса, адам выгораниеге туш келет, же болбосо ал нерсе ал үчүн кызыксыздай болуп калат да. Ошондуктан көрдүңбү сен телефонду бир аз азайта баштап, сабактарыңдан балдарың жакшыра баштады. Көрдүңбү сен мурдага караганда көңүл буруң, эс тутумуң жакшыра баштады, үйдө дагы маанайың жакшы боло баштады деп кандайдыр бир кичине болсо дагы бир өзгөрүүнү таап, балабызга айтып, белгилеп, мактап турат экенбиз. Андан кийин ошол эле учурда баланын колунан телефон алып коюу менен эле чектелип калбастан, жана башта айтып өткөндөй, бош убактысын сөзсүз түрдө бир бала үчүн кызыктуу бир нерсе менен алмаштырабыз. Ал кружок, хобби, курстар, спорттук оюндар, ошондой эле столный оюндар, шахмат, шашки, арканда картон, карточкалык оюндар менен алмаштырабыз. Бала бош убакта өзүнүн эмне менен алек болгонун билиш керек. Андан кийин атасы менен тилибизди бир кылышыбыз керек. Мисалы үчүн биз баланы чыркыратып, ыйлатып, таймериң бүттү, болду, все деп алып кое турган болсок, ата жөн берип кой, тим кой дей турган болсо, анда бир дагы план дагы, башка дагы иштебейт. Кыскасы, үйдө бир тартип дагы эреже болбойт. Андыктан биз алгач баланы ошол телефондон арылтуу үчүн, таймер менен иштешүү үчүн, ушул телефондон алыстатабыз деп план түзүп максат койгондон мурда ата менен кеңеш алабыз дагы. Ата да, апа да экөө тең бир позицияда, бир ойдо, бир сөздө турса, балада айласыз абал калат. Андан кийин өзүбүз үлгү болобуз. Ошол 8-пунктта жазбай кетиптермин. Эгерде мисалы үчүн баланын колунан чыркыратып телефонду алып коюп, биз выходной күнү суткалап телефон көрүп жата бере турган болсок, 5 саат, 6 саат телефон көрө бере турган болсок, анда таптакыр биздин аракетибиз натыйжасыз да. Мисалы үчүн биз балага кантип үлгү болобуз? Жумушка барып келебиз, үй жумуштарын аткарабыз,
ошол тамак жасайбыз, тамак ичебиз, дагы анан бош убактыбызда 1 саат 2 саат телефон көргөнүбүздү көрсө, бул норма. Балада ошол балага биз көрдүңбү, мисалы үчүн биз жумушка бардык, кечке жумуштан келдик, кечинде тамак жасадык, үй жыйдык, же болбосо мына жумуштарыбызды кылдык, кадимкидей эмне кылдык, эми мында саат 9-дан 10-га чейин телефон көрүп атабыз деген сыяктуу нерселерди айта турган болсок, бала демек адам жашоодо эң биринчи маанилүү нерселерин аткарыш керек экен, анан бош убактысын жее салганча гана көрүү керек экендигин практика жүзүндө ата энесинен көрүлгөнү зарыл. Окумуш, мисалы үчүн, эгер балабызда ашыкча телефон көз карандылык пайда болуп калган күндө деле, психологко барганыбызда деле, психологдор менен иштешкенибизде деле ушул эле маалыматтарды айтат. Кантип алсатабыз дегенде, ушул немелерди, сунуштарды сунуштайт. Жана мисалы үчүн ушул эмне себептен көз каранды болгондугун далилдеп берет да сизге. Мисалы үчүн толук эмес үй бүлөдө болуп, бала стресс, депрессия абалындабы, же болбосо сиз ашыкча гиперопека болуп атасызбы, чыр-чатактуу үй бүлөгө анын дабасы жок, ата эне өзү бири бири менен мамилесин жолго салмайынча, балаңыз өзүнө ишенбейби, самооценкасы жокпу, же болбосо сизден внимание, сүйүү, любовь, убакыт ала албай жатабы, темперамент өзгөчөлүгү кандай, ошол себептен телефонго көз каранды экендигин гана аныктап бере алат да. Демек сиз гана бала менен иштеше аласыз. Эгерде мындай телефонду колуна алып кое турган болсо, жиндүү болуп кала турган акыбалга келе турган болсо, анда ретко кездешет. Мисалы үчүн Россияда анда мындай кичине фильмдер бар. Ошондой акыбалга келип кала турган болсо, үйдү тополоң кылып, баягы өзүн коерго жер таппай калтырап, титиреп, судорог болуп кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө психотерапевт же болбосо кандайдыр бир баягы эмне деле наркоманологторго, ошол сыяктуу врачтар менен иштешпесе, аты калгандарынын натыйжасыз, калганын сиз өзүңүз гана туруктуулук менен иштей аласыз. Эми бул техниканы ошол атайын балдар психологунун телефон көз карандылык китебинен алынган маалыматтарды сунуштайм. Балам телефонго көз каранды болуп калганда ошол техниканы колдонгонмун жана ошол китепти сатып алганмын. Биздин балдар эмне себептен телефонго көз каранды болот? Эмоциялар менен, сезимдер менен иштейбиз эми. Мисалы үчүн, бала телефонго зериккенден көз каранды болуп калышы мүмкүн. Башкалардай болгум келет дегенден улам болуп калышы мүмкүн көз каранды. Башкалардай болгум келет дегени, мисалы үчүн, азыр балдар мектепте эмнени сүйлөйт? Кечке ошол көргөн игралары жөнүндө сүйлөйт. Иградан кандайдыр бир уровеньге жеткендиктери, приздери жөнүндө сүйлөйт. Тиктоктон кандай тренд болуп аткандыгы, контент тартып чыгаргандыктары, ошо тиктокко бийлеп чыгаргандары жөнүндө сүйлөйт. Азыр балдар бүт эле ошону сүйлөйт. Ошолордун арасында, мисалы үчүн, бала телефонду жок болсо же көрбөсө сүйлөй албай калат да, четтеп калгысы келбейт. Сүйлөшкүм келет, баарлашкым келет дегенде, ошол баягы дагы эле ошол жанагындай темада эс алгым келет дегенде, баягы мектептен бала албетте түрдө чарчайт, баягы узак убакытта кандайдыр бир тынымсыз окууларда, курстарга барып жүргөн бала чарчайт. Андан кийин өзүнө ишенбеген балдар көбүнчө күчтүү болгусу келет, ийгиликтүү болгусу келет, бирок бул жашоодо күчтүү, ийгиликтүү боло албайт да. Например, 3кө окуган балдар 5кке окуп, башкалардын алдында мындай сыймыктангысы келет, же болбосо олимпиадчик болуп башкаларды таң калтыргысы келет, же болбосо спорт кубоктордон жеңишке жетип башкаларды суктандыргысы келет, бирок реальный жашоодо андай кыла албайт дагы. Ошол каалоосун иградан ишке ашырат да. Настроение жок, маанайым жок, мени эч ким түшүнбөйт, баягы мени деген баягы мне плохо, грустно, страшно, одиноко деген чувстволор болгондо дагы телефонго көз каранды болот экен. Эми балабыз менен кантип иштешебиз? Балабыз менен ушул сезимдери кайсысыз баланын жан дүйнөсүндө доминанттуу экендиги, басымдуу болуп аткандыгын аныктап сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Башкалардай болгум келет деген сезимде болгон болсо эгер балабыз, анда бул сезимдин артында жалгыз калуудан коркуу сезим бар. Башкалардай болгусу келгендин артында. Эми балам, түшүнөм, эгер сен башкалардай болгуң келип, башкаларга окшоп игралар жөнүндө, тиктоктогу тренддер жөнүндө сүйлөшкүң келип атса, анда таймер менен көрүп, кичинен убакытты азайтабыз деп сүйлөшөбүз. Баарлашкым келет деген сезим болуп аткан болсо,
Бул сезимдин артында дагы түбүндө жалгыз калуудан коркуу сезим бар, жалгыз калуудан коркунучу бар. Анда биз балабызды кайсы бир тараптан ийгиликтүү кылып жардам бере алабыз. Мисалы үчүн ошол эле кыздарды мейли сабактан жакшы окуй албаса дагы жок дегенде тамак жасаганын рецепттерин, торт жасаганын, салат жасаганын рецепттерин, кийим тигүүнүн үлгүлөрүн, же болбосо кол өнөрчүлүктөрдүн ар кандай, же болбосо түрлөрүн үйрөтөбүз. Ошол эле балдарга дагы кандайдыр бир колунан келе турган робот же болбосо ар кандай кружок, бирдемке инженерия дейбизби, же болбосо дагы футбол, топ, моп, ар кандай шахматпы иш кылса, балабызды кайсы бир тараптан ийгиликтүү кылганга жардам беребиз. Албетте буга узак убакыт керек. Ошондо балабыз ийгиликтүү болгондо өзүнүн ийгилигине өзү кубанат, башкача сезим менен кубанат, өзүнө ишеним пайда болот, өзүнүн баалоосу жогорулайт. Жана ошол өзүнө ийгиликтүү жаралгандан кийин, ийгилик жараткандан кийин айлана чөйрөсүндө достору менен болгон мамилеси жакшыра баштайт да. Демек, балабызга сен ийгиликтүү бол, анан сен башкаларга жардам бере аласың. Ийгиликтүү бол, сен башкалар менен жакшы сүйлөшө аласың деп сунуштасак болот. Мисалы үчүн, жок дегенде балабыз математикадан жакшы окуган болсо, досторуна математикадан чыгарганга жардам берсе болот. Кызыбыз диктантты жакшы жаза ала турган болсо, башкалардын диктант жазуусуна жардам берип, ошол неме башкаларга жардам берсе болот. Андан кийин эс алгым келет деген сезим болгон болсо, балабызда эс алгым келет, ошон үчүн телефон көрүп атам да апа деген сезим көбүрөөк болгон болсо, биз бала менен жакындан сүйлөшүп көргөндө, бул сезимдин артында мен чарчадым деген сезим болушу мүмкүн. Балдар чарчашы мүмкүн. Албетте балдар дагы усталость дегендей неме чарчоо болот. Сабак окуудан, курстардан, же болбосо үйдөгү милдеттерден, бөбөктөрүн карай бергенден, балдардын да өзүнүн жан дүйнөсүндө кандайдыр бир чарчоо бар да. Демек, эс алуунун башка жолдорун сунуштасак болот. Паркка барып сейилдеп кел, жалгыз отуруп кел, же болбосо жөн гана жатып эс ал, киного барып көр, деген, досторуң менен сүйлөш деген сунуштарды айтабыз да балдарга. Күчтүү жана ийгиликтүү болгум келет деген сезим, албетте бул ошол баягы ийгилик жарата албаган балдарда болушу мүмкүн. Бул сезимдин артында дагы коркуу сезим бар. Өзүнө ишенбеген, ийгиликсиз болуп калуудан коркуу, алсыз болуп калуудан коркуу, башкалардын көзүнө уят болуп калуудан, ийгиликсиз көрүнүүдөн корккон сезимдери бар. Бирок реалдуу жашоодо ийгилик жарата алышпайт дагы бул балдар. Ошол игра аркылуу өзүнө ийгилик жаратышат. Игра аркылуу мен мынанчанчы уровеньге жеттим, мен мынанчанчы оюнду жеңдим, мынанчанчы оюнду болду, мага мындай неме келди, баягы бир кандайдыр бир игралардан сыйлыктар келди, сюрприздер келди деп бири-бирине айтып мактанышат да, хотя уж иградан өзүнүн ийгиликтүү болгондугун мактанышат да. Демек, бул балдарыбызга кандайдыр бир хобби же болбосо колунан эмне келет, күчтүү тарабы кандай, реалдуу жашоодо эмнеге шыктуу, эмнеге кызыгат, ошол тарабына көңүл бурабыз, ошол тарабына фокус коебуз, ошол тарабын өнүктүрүүгө аракет кылабыз да. Балабызга виртуальный жок жашоодо ийгилик жараткандан көрө реалдуу жашоодо ийгилик жаратуунун даамын, ырахатын сездиргенге жардам беребиз. Маанайым жок деген сезимден улам бала телефонго көз каранды болуп аткан болгон болсо, анда бул сезимдин артында дагы өтө баягындай кайгырып кетким келбейт деген коркунуч бар бунда дагы. Демек, эгер маанайым жок болгондо көрөмүн да апа дей турган болсо, анда сенин маанайың жок болсо, реалдуу жашоодо кимдир бирөөгө өзүңдүн маанайыңды айт деп сунуш беребиз да. Мисалы үчүн капачылыгыңды, абалыңды айт. Балким ошол ата энесине айта албаган болсо, кандайдыр бир жакын адамдарына, мугалимдерине, тренерлерине, досторуна, балким досторуна да айта албаса, реалдуу жашоодо бир психологдорго, мектептин психологдоруна, соц педагогдорго, жакшысы мага айт, жакшысы же болбосо байке эже атаңа айт деп балабыз менен келишим түзөбүз. Эч качан сени урушпайм, ката кылгандыгың үчүн сени күнөөлөбөйм, бала, мен сен үчүн угууга даярмын, менин сырларыңды мага айт. Эгер сен катуу эмес иш кылып кое турган болсоң, менден жашырган болсоң, мен аны уксам, мен аябаганда катуу капа болом, давлением ташып кетет. Жакшысы ошол проблемаңды мен башкадан укканды көтөрө албайм, жакшысы мен угайын, мен сага жардам беремин.
мен сенин артыңда колдоп таянычың боламын деген убадаларды берген болсок, бала бизге ишенген болсо, бизге айта баштайт. Зериктейм деген неме сезим менен бала телефон көп көрө турган болсо, бунун дагы артында кандайдыр бир жан дүйнөсү боштук, жан дүйнөсү боштук, жаман ойлордон улам дагы телефонго көз каранды болушу мүмкүн да. Бала зериктүү, анда зериккени жакшы. Зеригүүнүн пайдасы жөнүндө түшүндүрөбүз. Адам канчалык көп зериксе, балага ошончолук жаңы идеялар келет экен, жаңы кыялдар келет экен. Демек, биз балдарыбыз зеригип аткан болсо, ага зерикүүнүн пайдасын түшүндүрөбүз биринчиден. Экинчиден, аны телефонсуз башка кызыктуу хобби, башка алектенүүчү нерсе таап бергенге жардам беребиз. Жөн гана телефондон тыйып коюп туруп эмес, балага кызыктуу алек таап беришибиз керек. Эми ушул көнүгүү менен иштешебиз да, балдарыбыз аябай телефонго көз каранды болуп кетсечи, балдарыбызга сезимдери менен иштөөнү үйрөтөбүз, сезимдерин аттап айтканды үйрөтөбүз. Сага кайсы сезимден улам ушул телефонду көргүң келип атат, кайсы эмне себеп болуп атат деп сезимдер менен иштегенди айтабыз, үйрөтөбүз. Албетте буга сиздин өтө күчтүү эркиңиз, убактыңыз жана бала менен сүйлөшө алуу жөндөмүңүз талап кылынат. Албетте сиз муну аткарышыңызга мен ишенемин. Биз балабызга ушинтип гана жардам бере алабыз. Экинчиси, кайсы смайликтеги балага кайсы смайликтеги сезим басымдуу болуп аткандыгын сурайбыз. Эгерде бала сезимдерин таппай жатса, ага жардам беребиз. Зерикип атканың үчүн көргүң келип атабы, настроениең жок болгондон көргүң келип атабы, ийгиликтүү болгондон көргүң келип атабы деп ага өзүбүз сунуш берип жардам беребиз. Балдарга албетте шарт түзгөнгө аракет кылабыз, курстарга алектер менен алектенүүчү, кызыктуу болгонго. Эгерде бала чындап эле таймер менен көрүп, биз көз карандылыктан арылтабыз деп катуу иштешип аткан болгон болсок, анда балабызды сөзсүз түрдө сындабай турабыз, урушпай турабыз, чыдап турабыз. Каприздерине башкача айтканда, алкаштар деле баягы арагын таштап жатканда капризный болот, нервный болот, стресс абалда болот. Балдар деле кадимки ошондой абалда болот. Ошонун баланын ар кандай каприздерине, агрессия, нервтерине чыдап турабыз, сабыр кылып турабыз. Жана каалоолорун ачык айттырганды үйрөтөбүз. Апа, менин башым ооруп атат, мен мындай кыламын. Апа, менин маанайым жок, мен бүгүнкү жумуштарымды эртеңкиге калтырып турайын, же болбосо 2 сааттан кийин аткарайын деген сыяктуу балдарга каалоолорун ачык айтканды үйрөтөбүз. Жана телефонду көз карандылыктан арылгандыгы үчүн эмне белек алгысы келгендигин сурап, каалоосун мүмкүн болушунча аткарганга үйрөтөбүз. Эң акыркы тема, бул да сиздин мээнетти талап кыла турган тема, Троян ат ыкмасы да. Троян ат ыкмасы кандай? Бул тарыхчылар болгон болсо өтө жакшы билет бул тарыхтагы окуяны. Эгерде билбегенде болсо кыскача маалымат бере кетейин. Байыркы адашпасам ошол Греция, Римде бир согуш болот экен да, ошол трояндыктар ошол баягы эч жеңе албай койт экен да, неменичи, согуштучу жеңе албай коюп, бул жерде бир хандын, королдун кызын уурдап кетеби, ушундай болот да окуячы, азыр эмнегедир унутуп турам да. Анан ошол Троян аттын ошол каршылаш мамлекетке түн ичинде ушундай чоң жыгачтан атты жасалган атты душман мамлекетке алып барып коет экен да, ичинде солдаттар жашынып алышат экен да. Анан аны баягы душман тарап бизге Кудай ушул атты белек кылды деп аябагандай кечке майрамдап жыргашат экен да, уктап калышкан да. Түн ичинде бул аттын ичинен аскерлер чыгып, ошол душмандардын баарын кырып талкалап жеңген экен да. Демек, ушул Троян аттын ыкмасы менен биз балдардын телефондон көз карандылыктан арылтат экенбиз. Бул психотерапевттердин ыкмасы. Эми буну кантип колдонобуз? Биринчи, балабыз көз каранды болуп аткандыгын байкоо салабыз. Экинчи, анын жан дүйнөсүн изилдейбиз. Жан дүйнөсүн изилдеп, ичине кире баштайбыз, Троян атка окшоп ойноп баштайбыз, оффлайн жашоого алып келебиз. Бул дегени кандай? Мисалы үчүн, мынау сары айланада бала, бул биз ата эне.
Эми биз карап көрсөңүздөр, ата эненин жан дүйнөсү менен баланын жан дүйнөсү эки бөлүнүп турат да. Башкача айтканда, ортодо байланыш жок, мамиле жок, көңүл буруу жок. Ошол себептүү бала телефонго көз каранды болуп турат могу жердечи. Демек, ата эне сиз балаңыздын телефонго көз карандылыгын байкадыңызбы? Байкоо саласыз алгач. Андан кийин сиз бияка жебе сыяктуу жан дүйнөсүн кирип изилдеп баштайсыз. Жан дүйнөсүн изилдеп баштайсыз. Башкача айтканда, балаңыз эмне игра ойноп атат, эмне тиктоктон көрүп атат, кандай кинолорду көрүп атат. Сурап баштайбыз акырындык менен, кандай кино көрүп атасың, кандай игра ойноп атасың деп, бул жака жебени салгандай баладан сурап баштайбыз. Бала бизге акырындык менен жооп бере баштайт. Башында жооп бергиси келбеши мүмкүн. Албетте чоңоюп калган өспүрүм балдар эмне кыласыз апа деши мүмкүн, бирок акырындык менен биз кызыгуу менен, ушпагандай, жаман көрбөгөндөй эмоция менен билдирсек, балабыз жооп бере баштайт. Экинчиден, ата эне баланын жан дүйнөсүнө троян атка окшоп кирип барабыз. Мисалы, ошол играсы жөнүндө айтып берүүсүн суранабыз, кошулуп ойноп баштайбыз, үйрөнгөнгө аракет кылып баштайбыз, оюндун шарттарын сурап баштайбыз, баланын жан дүйнөсүнө кирип барабыз. Андан кийин ошол баланын жан дүйнөсүнө кирип баргандан кийин бала кандай оюндарды ойноп атат, эмне себептен ойноп атат, ошого анализ кылабыз. Мисалы үчүн, Free Fire играсы кечки атышта. Демек, бул атыш оюндарды ойноп атабы, балада кандайдыр бир жан дүйнөсүндө агрессия, үч алгысы келген сезимдер бар болушу мүмкүн. Эгерде кан өлтүргөндөр болуп аткан болсо, балада кандайдыр бир стресс абалдар болушу мүмкүн. Демек, бала жөндөн жөн ошол играларды ойнобойт. Анан ойноп жаткан игралардын геройлорун сурайсыз да, эмне үчүн ушул герой, кайсы герой сага жагат? Позитивдүү геройбу же негативдүү геройбу? Аны да сурайсыз. Эмне үчүн ал жагып атат? Ал эмне кылып жеңип атат? Ал кантип ойноп атат деп акырындык менен сурап бергенибизде, бала мындай болуп атат, мындай болуп атат деп айтып берет. Демек, биз балаңыздын ичинде жан дүйнөсүнүн жарааттарын, проблемаларын, көйгөйлөрүн таап чечип билип алсаңыз болот да. Ошол оюндарын сурап, кошулушуп ойноп атып, неме кылып атыпчы, бала дагы өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын, вкусуна жараша, жүрөгүнө жакын оюндарды ойнойт. Эмне көп? Оюн көп. Билесиздер, эмне көп? Игралардын түрү көп. Бирок ошол түрлүү игранын ичинен балаңыз тандап алган оюн эмне жөнүндө? Ошого маани бериңиз. Же балдардын баары ойноп аткан авторитет, тренд игралар болушу мүмкүн, ошол эле Minecraft, Free Fire деген. Ошонун ичинде эмне үчүн ошо Free Fireга муктаж болуп атат, зависимый болуп атат? Ал жерде атыш, зулумдук, агрессия. Демек, балаңызда да кандайдыр бир абалда ошол зулумдук, агрессия абалы бар болушу мүмкүн. Ошого маани бересиз. Акырындык менен ошол жан дүйнөсүнө кирип чыккандан кийин реалдуу жашоого алып келе баштайсыз. Башкача айтканда, агрессия болду, балаңызга жумшак мамиле кыла баштайсыз. Агрессиясы барбы, мээрим бере баштайсыз, көңүл буруу бере баштайсыз, сүйүү бере баштайсыз, кызыктуу алек, хобби таап бере баштайсыз, кызыктуу тамактарды жасап бере баштайсыз. Иш кылса баланы акырындык менен өзүңүзгө тартып ала келе баштайсыз да. Мындайча айтканда, крючокко илгичке ийилип аласыз да. Оффлайн жашоого алып келебиз. Анан эне бала, ата бала ынтымакта, биргеликте болуп калабыз да. Реалдуу бир факт Россияда болуп өткөн окуя экен. Бир ата баласы аябаганда играга зависимый болуп калыптыр да. Анан баласынын играга көз каранды болуп калгандыгын билип, атасы баласынын кандай оюн ойноп жаткандыгын сурайт. Көрсө, танк оюн экен да, танк менен аткан оюнчу. Анан атасы баласы менен кошулуп ойноп, кызыктуу кылып билдирбей турат экен дагы, баласын танк ойногондо жеңип кое берет экен да. Анан бала таң калат экен. Ата, сиз ушул танк ойногонго ашып келсе 2 жума болду. Бирок сиз мени жеңип коюп атасыз. А мен ушул оюнду 6 айдан бери же 1 жылдан бери ойноп атам. Эмнеге мен сизден жеңе алган жокмун деп сураганда, атасы айтат экен: мен танктын функцияларын, мындай реалдуу жашоодогу немелерин, баягы эмне деп коет, танк жөнүндө маалыматым жакшы, коргонуу немелерин жакшы билемин, реалдуу танктарды жакшы билемин дегенде, бала кызыгат экен да, атамды жеңем деген максатта бала ютубтан, энциклопедиялардан танк жөнүндө изилдеп баштайт экен. Танктын баягы механизмин, мотор, сатор, дагы бирдемкелер сыяктуу физикалык абалдарын изилдеп баштайт экен дагы. Натыйжада бала ошол танкты
атасын жеңип эле жөн колбостон ошол китепке да кызыгып, китепке да кызыгуусу артат экен, физика сабагын жакшы окуп баштайт экен да. Атасы ошол жерде айтат экен да, мен октун баягы пуля деп коет го, октун баягы пулянын тартылуу күчтөрүн жакшы билемин. Баягы ок баягы абага каршылыгына жараша жүрөт го, баягындай болуп. Мындай болуп, дагы мындай болуп, абанын тоскоолдук каршылыктарына карап, ылдамдыгына карап жүргөндөй, ошолорун айтып бергенде, ошол бала физиканы өздөштүрүп баштайт экен да, физика сабагынан жакшы окуп баштайт экен, физика сабагынан олимпиадчик боло баштайт экен. Анан физика сабагынан эле эмес, башка сабактарынан да жакшы окуп, Россияда физика олимпиадчик алдыңкы республиканын катышуучусу болуптур да. Бул окумуштуулар тарабынан айтылып келаткан факт. Демек, биз баланы да играга көз каранды болду деп эле урушуп, нетип таштап койбой, ошо баланын жан дүйнөсүнө кирип, кудум ушул троян ат ыкмасынын жардамы менен көз карандыктан алып чыксак болот экен. Андан сырткары балдарыбыз менен жакындан баарлашып, мамилени жакшыртабыз, сүйлөшөбүз. Балдардан максаттарын сурайбыз. Балам, кандай максатың бар, кандай каалоолоруң бар, кандай келечектеги кыялдарың бар деп сурайбыз. Анан сенин колуңдан келет деп ишендиребиз, сөзсүз түрдө сенин колуңдан келет, сен ушундайсың деп баланын сөзсүз түрдө жакшы жактарын айтабыз. Биз дайыма жашоодо баланы сындаганды, кемчиликтерин айтканды көнүп калганбыз да. Сенин колуңдан келе беле, башың иштей беле деп анан өзүбүздү кемсинткенде, биздин колубуздан келбейт, биздин ата бабабыздан окумуштуу чыккан жок деген сыяктуучу. Тескерисинче, эми биз балдарыбызга ишеним бере баштайбыз. Сен аябагандай тыкансың, сен аябагандай сулуу жазасың деп эчтемке таппасак да, почеркиң кооз, сен китепти шаар окуйсуң, же болбосо түшүнүп окуйсуң деп эптеп мактаганга бир илгинчик таап мактай баштайбыз, ишеним беребиз. Балдарда каалоолорду ойгото баштайбыз. Андан кийин ошол каалоолоруң эми сенде каалоолоруң бар, кыялдарың бар, максаттарың бар. Ошол кыял максаттарыңа кантип жетесиң дегенде балабыз автоматтык түрдө жооп берет. Албетте сабак окуу менен, билим алуу менен. Кеттик, анда план түзөбүз деп балдар менен план түзсөк болот да. Мисалы үчүн максаттарын жаздыртабыз. Ошол максатка жазуу үчүн бүгүн эмне кылышың керек? 1 жылдан соң, 5 жылдан соң эмне кылышың керек деп пландарга бөлүп алабыз. Максаттарын жаздыртып, мактап, сенин колуңдан келет деп ишеним берип, балдарды телефонго көз карандыктан алып чыгабыз. Кыялдарыңды ушул техниканы кайталап жашыраак айта кетейин. Балдарыбыздан алгач кыял максаттарын сурап алабыз. Ошол кыял максаттарына жетүү үчүн эмне кылуу керек дегенде балдар өзү айтат, билим алуу андай деп. Сонун билим алуу керек экен. Именно кайсы билимдерди деп сурайбыз. Мына мисалы үчүн бала врач болгум келет деген болсо, просто мисал да, анда врач болуш үчүн кайсы сабактарды жакшы окуш керек? Англис тили, орус тили, биология, химия. Фокусту ушул 4 сабагына койгон деп, балага ашыкча нагрузка бербейбиз. 4 сабакты жакшы окуганга убадасын алабыз. Эми бүгүн врач болуш үчүн бүгүн эмне кылышым керек дегенде, биологиямды, химиямды жакшы окушум керек. Орус тили, англисин жакшы окушум керек. Сонун күнүнө словарь жатташым керек. Сонун деп туруп, 1 айдан кийин эмне кыласың, 5 жылдан кийин эмне кыласың деп баландардын максаттарын иретке, тартипке келтирип алабыз. Ошондой эле ошол максат пландарды сөзсүз түрдө баланын көрүнө турган, көзүнө көрүнүп турган шкафына, бөлмөсүнүн көрүнө турган жерине илип койсок жакшы. Бала ар дайым көргөндө көзүнө урунуп, чагылып, бала ошол кыял максаттарын эстеп турганы жакшы. Так, кереги жок. Ушундай. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сабак силерге пайдалуу болду деп ишенем. Суроолоруңуздар болсо жооп берүүгө даярмын. Балдарыңыздар менен иштегенге силерге эрк керектигин айтам. Албетте буга узак убакыт жана эрк керек. Бул сабакты көргөнүңүз үчүн дагы рахмат. Көргөнүңүз үчүн да өзүңүздү мактап коюңуз. Бардык эле апалар балдарын үстүнөн иштөөгө умтулушпайт, аракет да кылбайт, кызыкпайт. Демек, сиз ушул сабакты көрдүңүз, ушул курсту сатып алдыңыз. Сиз балаңызды өнүктүрүү жолундасыз. Сиз өзүңүздү өзүңүз мактоого татыктуусуз, сиз мыкты апасыз. Жана бул нерселерди аткарганга күчүңүз жетет деп ишенимдүү түрдө айта алам. Саламатта калыңыздар. Эмдиги сабакта көрүшкөнчө аман болуңуздар. Мен сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө даярмын.